Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде мисал үчүн программасы жана мен Өмүрзак Азимкулов алып барам. Бүгүнкү биздин коногубуз Мурат Абдиев агайыбыз, Ош технологиялык университетинин профессору, экономика илимдеринин кандидаты. Куш келипсиз биздин ачык асман алдындагы студиябызга. Биз бүгүнкү маекти ушул илим тармагындагы сиздин бүгүнкү аракетиңиз тууралуу алгач суроону берейин деп атам. Себеп дегенде бүгүнкү күндө биздин мамлекетте ушул экономисттердин дагы орду аябай абадай суудай керек болуп турган мезгили. Бүгүнкү күндө сизде кандай аракеттер болот? Ушул өзүңүз экономист катары илим тармагында аракетиңизден баштап берсеңиз, андан кийин суроону улай беребиз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн студияга чакырганыңыз үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол ЛТР телекомпаниясы менен дайыма биз мамлекет телекомпаниясы менен байланышып турабыз. Бул өтө актуалдуу багыт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Себеби жашоо барган сайын жаңы инновацияны, жаңы өзгөрүүлөрдү, илимий техникалык прогресстин өнүгүшү, ар кандай технологиянын колдонушу, эл аралык интеграция маселелери, ошо өлкөбүздүн, мына биздин Кыргыз Республикасынын ар кандай эл аралык уюмдар менен интеграцияланышы менен барган сайын ушул илим багытына болгон талаптар күчөп атат. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, дүйнө бир кыйла алдыга кетип калды, өнүккөн өлкөлөр. Бирок биздин өлкөбүз ошол багытка карап аракет кылып атабыз. Кайсыл гана багыт болбосун экономиканын ошол алдыңкы өлкөлөрдүн тажрыйбасын колдонуу менен ошолордун артынан кууп жеткенге биз аракет кылып атабыз. Бардык багыттар боюнча, ошонун ичинен экономика багыты боюнча дагы бизде азыр аракеттер болуп атат. Мына өзүбүздөн эле мисал келтире турган болсок, ошол акыркы кырдаалга байланыштуу, пандемия байланыштуу ошол тоскоолдуктарга карабастан доктор коргообузду аман эсен коргоп алдык. Ушул 2020-жылдын 27-июнунда Кайсы тема боюнча коргодуңуз диссертацияны? Ошол биздин негизги багытыбыз, ошо экономиканын бир багыты, бул тамак аш өнөр жайынын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча болду. Экономикалык интеграция шартында бул тема өтө актуалдуу болуп эсептелинет. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, бизде акыркы жылдары өлкөбүздө региондорду өнүктүрүү, кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү маселесине 3 жылдан бери президенттин жарлыктары менен ушул багытта ушул жыл деп кайталанып келе жатат да. Ошон үчүн ушул багытта биз изилдөө жүргүзүп 2012-ден баштаганбыз. Ошонун жыйынтыгында ушу коргоп алдык. Бул темабыз негизинен ошол эң приоритеттүү тармак болгон кайра иштетүү жана тамак аш өнөр жайынын атаандаштык жөндөмүн жогорулатуу, анын жалпы абалына баа берүү, региондор боюнча, анын ичинде биздин өзүбүздүн Ош облусу, Баткен, Жалал Абад, андан Талас, Чүй бардык аймактарды биз камтып кетип, жалпы өлкөнүн экспорттук потенциалын, Евразиялык экономикалык биримдиктеги орду, алардын үлүшүн дагы биз карап, чет өлкөнүн тажрыйбасын карап, биз өзүбүздүн сунуштарды бердик. Жалпы биздин сунуштарыбыз негизинен жыйынтыгында келип атат. Мамлекеттик колдоосуз экономика өнүгүшү кыйын экен. Мамлекет, өзүңүздөр жакшы билесиздер, биринчи кезекте мыйзам базасын өнүктүрүү маселеси, андан сырткары мамлекеттин эл аралык стандартка жооп бере турган талаптарды, фитосанитардык талаптар, андан сырткары мына заманбап инновациялык технологияларды колдонуу боюнча ишкерлерге жардам берүү, кооперативдерди, айыл чарбасында кооперативдер уюштуруу, кластер деп коет. Ушулардын баардыгы барып эле тамак аш өнөр жайына таасир такалат да. Тамак аш өнөр жайы, мисалы, доктор диссертацияда биз сунуштаганда, биз сунуштабыз бир эле ушул тармакты жылдырыш бир канча тармактардын чогуу аракети менен боло турганын билдик. Технология багытында, мисалы,
айыл чарба багытында, андан сырткары мына биология, биотехнология, мындайча айтканда бүт илимдердин тармактары өнүксө ушу тармак өнүгөт да. Ошондуктан ушул жерде бир айтып кетейин, биздин өлкөбүздө бир кемчилик катар байкасак болот да. Чет өлкөлүк тажрыйбаны карап көргөндө бизде бир багыт боюнча изилдөө негизинен өзүнүн жыйынтыгын бербейт экен да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, бир теманы тандаганда 3-4 багыт менен иштеш керек экен. Мисалы, тамак өнөр жайы болгондон кийин мен ким менен чогуу иштешим керек эле? Же болбосо биз жетекчи менен. Биз айыл чарба тармагы боюнча адис менен, технология тармагында адис менен, айыл чарбанын ичинде мисалы зооветеринария боюнча мисалы, андан башка санитарный эпидемиологиялык немелер боюнча, андан сырткары биздин мына эксперттер боюнча, мына сапат эксперттер боюнча, мындайча айтканда чет өлкөдө ушул бир теманы тандаганда 3-4 илим биригип турган чогуу иштеп мына жыйынтык берет экен да. Ошондо бизде ушул багытта иш ачыгын айтканда начар болуп эсептелинет. Ошол илимий аракетиңизди баягы бир аз айтып өттүңүз да, мисалы ушул сиздин деги эле сиз сыяктуу ошол экономика тармагына кызыгып, ошол илим жактаган окумуштуулардын саны дагы Кыргызстанда бир топ деп эсептелинет да. Бирок мына ошо акыркы мезгилдерде ошо соц тармактарда же болбосо гезит беттеринде же телевиденияларда мисалы Кыргызстанга бардык мында сырттан карап турган мисалы кошуна өлкөлөрдүн селепчилери дейбизби, же ушул биздин Европадагы Кыргызстанга көз салып турган илимий аналитиктер дейбизби, Кыргызстанга сөзсүз учурдун талабы дейт, Кыргызстанга сөзсүз деп атат да. Мына ушул эксперттердин ишинин жыйынтыгынан Кыргызстандын келечегин көрсө дагы болот деген бир жыйынтыкты чыгарып атат. Демек, баягы илимий иште ушундай аракеттер болуп атыптыр. Мына өзүңүз мына ушу докторлук диссертацияны жактап болдуңуз. Кудай буйруса жакын арада ушу докторлук наам да колуңузга тийгени турат деп эсептейли. Ушул сиздин илимий экономикалык реформалар тууралуу пикириңизди дагы угуп жүрөбүз. Ошолор тууралуу азын-элек кеп кылып берсеңиз да, мисалы, кандай реформаларга муктаж, кандай реформалар болуш керек илимде, ошо экономика тармагында деп коелу, мисалы үчүн ошол боюнча бир аз сөз кылып берсеңиз. Рахмат, туура айтасыз. Биринчи ошо кезекте туура айтасыз. Жалпы эле коомдо эки негизи көйгөй бар да, билесиздер, социалдык жана экономикалык. Ошон үчүн биз дайыма айтабыз, өлкөнү социал экономикалык өнүгүүсү деп. Экономика өнүгүү барып ошо коомго таасир этиш керек. Экономика күчтүү болсо, өзүңүздөр жакшы билесиз, коом анын ичинде биздин бардык маселе ушул аркылуу чечилет. Ошон үчүн биз ойлойбуз, биздин экономикада жалпысынан мына эксперттердин ролу абдан чоң. Ушул эксперттердин туура багытта сунуштар бериши менен, ушулорду аткарышы менен мамлекет мында туңгуюкка жетпей калышы мүмкүн да. Мисалы, мына акыркы кездердеги биздин өлкөбүздөгү тышкы карыз маселеси бизди өтө ойлонтуп келе жатат. Бул акыркы эмес, бул 2-3 жылдан бери бул ушул көйгөй болуп келе жатат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, жакында эле статистикада айтылат, ар бир төрөлгөн жаранга, ар бир төрөлгөн наристеге дейбизби, $700 ашык туура келет экен карыз. Илимий даражаларды, илимий багытта изилдөөлөр коргоо боюнча жүргүзүлүп жаткан реформа өзүнүн жыйынтыгын берип жатат. Мен чындыгында күбө болдум. Себеби бул багытта биздин өлкөбүздөгү жогорку аттестациялык комиссия 3 жылдан бери ийгиликтүү реформа жүргүзүп жатат. Анын жыйынтыгы бул биринчи кезекте электрондук кезекке туруу. Ушул кезде чындыгында чыныгы илимий ишин кылам деген адамдарга бул жакшы жыйынтыгын бере баштады. Мүмкүнчүлүк болду. Себеби мурда болчу эле электрондук кезек жокто, баягы башка эле багыттагы адамдар электрондук кезеги жок эле тез аранын ичинде коргоп алган ушулар болчу эле.
себеби биз окутуучуларда күбө болгонбуз. Башка бизнес чөйрөсүндө иштеп, бизден мурун кээде эмгек кылбай туруп жетекчилердин жардамы менен коргоп алган учурлар да болгон да. Азыр андай нерсе жок. Талаптар күчөп атат. Чындыгында азыр балдык система өттү. Мисалы доктордук коргоо кылыш үчүн 300 балл чогултуш керек. Балл деген биринчи илимий макала боюнча. Ошол ар бир макалада мисалы 20 балдык журналдар бар, 5 балдык, 10 балдык. Ар бир Кыргызстанда журналдын өзүнүн баллы бар. Ошол баллына карап туруп 300 балл алыш керек негизинен. Анын ичинде эл аралык деңгээлдеги Scopus, Web of Science деген илимий басылмалар чыгыш керек деген талап кирди. Мисалы Scopus чыгарыш үчүн кеминде 6 ай убакыт кетет. Кеминде. Биз мисалы бердик эле 1 жылда араң зорго чыгардык. Германиядан чыгардык. Биз 3-4 автор менен чогуу чыгардык. Ушундай талаптар күчтүү анын. Ал жерде өтө катуу текшеришет. Англис тилинде болуш керек. Ушундай талаптар киргизди. Бардык илимий изилдеген адамдын кылган иши ошол мен айткан жогорку аттестациялык комиссиянын сайтында атайын өздүк баракча ачып, ошол жерде кирип катталып ана жүргүзүшөт. Ушундай бир талаптар күчөп атат. Эми ошондо азыркы ушул илим биздин кыргыз илиминдеги реформага ылайык ушул келет өсүп келаткан муундар үчүн мурдага салыштырмалуу бир топ жеңилдиктер болуптур да. Бирок жеңилдиктер деп деле айткандан бир аз алысыраак болуп кеткендай. Талап күчөптүр да демек, талап. Туура айтасыз, талап күчөдү. Биринчиден талапта күчөө менен бирге ошол эле убакта жеңилдиктер болду. Жеңилдиктер дегенибиз мисалы бизде баягы коргоо убагында оппонент деген болот. Ошол оппоненттер сөзсүз түрдө ал жака барыш зарылчылыгы жок. Тегеле ушул биздин азыр абалыбызды дагы экономист катары сүрөттөп кеттиңиз. Мына ушул азыркы учурда биздин экономисттердин салымы ушул биздин бүгүнкү күндөгү бюджет таңкыстыгы жана башка бир топ көйгөйлөрүбүздү бир аз баягы ордунан жылдырууга, өнүктүрүүгө, өстүрүүгө мындай чоң түрткү болот десек да жаңылышпайбыз да. Мына азыр мына тышкы карыздар тууралуу айтып кеттиңиз. Андан кийин ички карыздарыбыз дагы бар. Эми ички жана тышкы карыздарсыз баягы мамлекет саясатын толук жүргүзө албайт. Эми биз ойлойбуз коомчулуктагы жарандардын бири катары да, мисалы биз эле эмес, башка да мамлекеттердин олчогон карыздары бар. Мына азыр эми биз ушул чоң саясий реформа жүрүүнүн алдында турабыз. Ушул экономист катары мына Кудай буйрса кийинки берүүлөрүбүздө бир экономик илимдердин доктору катары дагы деп суроо бергенге Кудайым жеткизсин. Сиздин жеке көз карашыңызда мына ушул биз мына Кытай 4 жылга дагы карызды кечүү боюнча же токтотуп туруу боюнча өзүнүн позициясын, көз карашын билдирди. Экономист катары мисалы азыркы биздин бийликке келген президент экономиканын кайсы тармагынан башташ керек мисалы деп ойлойсуз? Мисалы сиздин өзүңүз сөп дегенде сиз практикалап бүттүңүз да баардык изилдөөлөрдү жүргүзүп атасыз дегендей. Кеткенибиз оңбу деп дагы бир өзүнчө бир айткан көз караштар бар. Балким сууну сатуу боюнча дагы бир деген түдүү көз караштар бар. Экономист катары сиздин жеке көз карашыңыз. Туура айтасыз. Азыр эми Кудай буйрса ушул президенттик шайлоону жакшы өткөрүп алсак, ошол акцияны жакшы өткөрүп алсак, андан кийин уже мамлекеттин кийинки өнүгүү багыттары өзүңүздөр жакшы билесиздер, бизде 2040 жылга чейин жалпы өлкөбүздүн өнүгүү программасы, стратегиясы кабыл алынган, жакшы билесиздер. Ошол багыт боюнча биз негизинен экономиканы кантип өнүктүрүш керек деген ар кандай көз караштагы бул жерде ойлор көп. Биздин сунуш боюнча бардык тармактарды, анын ичинен кээ бир тармактары биз приоритет катары биз карашыбыз керек да. Негизинен кайсы тармактар? Биздин экономисттердин көз карашы боюнча биздин өлкөбүзгө туризм тармагын, ички өзүбүздүн туризм тармагын
Андан кийин энергетика тармагын, айыл чарба тармагын, кайра иштетүү тармагын, андан кийин токен тармактарын, андан кийин кичи жана бизнести өнүктүрүү боюнча деген бир ойлор бар негизинен. Ушул багытта деп эксперттердин жалпы көз карашы боюнча бизди кызыктырган дагы бир суроо бар да, мисалы ушул экономикалык реформалар, стратегиялык чечимдер кабыл алынып жаткан мезгилде мамлекетте ушу күчтүү экономисттерди чакырып, атайын комиссиянын негизинде ошондой чоң стратегиялык долбоорлор иштелип чыгып атканда чакырыласыздарбы мисалы үчүн? Ошондо мисалы олуттуу ойлорду, олуттуу кеп кеңештерди, сунуштарды кошконго мүмкүнчүлүк берилеби, же болбосо кайсы бир белгилүү бир гана топтун деңгээлинде эле уюштурулуп келатабы буга чейинки мисалы жазылып аткан, мисалы кабыл алынып аткан долбоорлор? Сиздин жеке көз карашыңызда мисалы бүгүнкү күнгө чейин иштеп жаткан мисалы биздин экономикалык чабалдыгыбызды көрсөтүп жаткан долбоорлорго сиз кандай карайсыз? Кандай долбоорлорду иштеп чыгыш керек мисалы? Туура айтасыз. Албетте күчтүү экономисттердин орду абдан чоң. Мисалы ошол эле алыска барбайлы мына биздин Россиянын президенти Путинге кайрыла турган болсок, анын экономикалык маселелер боюнча, мына Евразес боюнча күчтүү кеңешчиси бар. Академик Глазов деген бар. Бардык маселени ал ушул киши аркылуу чечет, экономикалык маселелерди. Андан сырткары ал ошол экономикалык кеңешмелерди, башкаларды биз көз менен көрүп жүрөбүз. Ал эми бизге кайрыла турган болсок, бизде мамлекеттин алдында ушул багыт боюнча Институт стратегических исследований деген бар. Алар, андан кийин Академия наук, андан сырткары кээ бир экономисттердин оюн угат, бирок сиз айткандай түз отуруп кеңешип талкуулаган учурларда биз көп болбодук. Биз ойлойбуз ушуну ушул аймактык негиздерде башташ керек. Эсибизде бир жылы биздин Ош шаарыбыздын өнүктүрүү программасында биздин мурда мэр болуп иштеп кеткен Мырзахматов Мелис мэрибиз Жошпаевич атайын эксперттик кеңеш анын курамына биздин өзүбүздүн Оштудан Атабеков Алмаз деген агай барып, ушу Ошто өнүктүрүү программасына катышкан. Мен дагы Ош облусунун өнүктүрүү стратегиясына катышканга аракет кылдым. Бирок тилекке каршы мен ал жерде чогулуп отурганын көрбөдүм. Ал жерде кыска эле бир топ ошол экономика министрлигинин түштүк башкармалыгында иштеген группа түзгөнүнө күбө болдум. Өздөрү. Бирок ошол жерде мен сунушум Ош облусунун же болбосо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусунда ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн аппаратында жакшы каралып, топтор менен иштешсе, анын ичинде мен айткан экономика министрлигинин түштүк бөлүмү болобу же башка окуу жайлардан келип чогулуп иштесе жакшы болмок эле. Бул жерде маселе көп. Мына азыр көп болуп атасыздар. Академия наукта конституциялык кеңешме иштеп атат. Көпчүлүк бөлүгү ошол академиктер, профессорлор ошолор азыр иш жүргүзүп атат. Мен ойлойм бир ушундай бир форматтарда райондук деңгээлде, районду өнүктүрүү боюнча же болбосо айыл өкмөт болобу, район болобу, область болобу, андан кийин өкмөттүн деңгээлде, жалпы өлкөбүздүн деңгээлинде ушундай бир кеңешмелерди өткөрсө жакшы болмок деген оюбуз бар да. Мына азыр ушу өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы мына 2040-жылга чейин кабыл алынган өзүбүздүн долбоорубуз бар. Азыркы келген жетекчилерибиз да, бийлик башчылары да ушул долбоор менен алектенген ушул күнгө чейинчи. Менин айта турган нерсем мисалы бизде токен тармагы аябай бир чоң биздин экономиканы көтөрө турган күч деп эсептейбиз да бүгүнкү күндө. Мына ушул Кумтөр, ошол эле Жер үй, мисалы чаткалдагы бир топ компаниялар мисалы үчүн ошол компаниялардын абалын же болбосо алардын иштөө мүмкүнчүлүгүнө баа берүүдө биздин белгилүү экономикалык эксперттердин өкүлдөрү жок болуп чыгат да. Мына ушундай чоң олуттуу мисалы стратегияны кабыл алып атканда мисалы
сиздин жеке пикириңизде мына жогоруда айтып кеттиңиз, мисалы жөнөкөй эле Ош шаарыныкына, Ош облусунукуна илинбей жаткандан кийин демек мамлекеттигине деги эле аракет кылбай койсо деле болот деген пикириңизди билдирип атпайсызбы? Бизди мисалы азыр ушул илимий жактан сиз мисалы мына докторлукту жактаган атасыз, мына жактадыңыз, эми мына докторлук наамды алган атасыз. Сиз илим пост катары ошол өзүңүздүн эмгегиңизде Кыргызстандын экономикасына кайсы тармагында сиздин эмгегиңиз салым кошулат да? Мисалы тамак аш өнөр жай индустриясы боюнча мисалы кошобу же болбосо аны экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүп береби деги эле ошол өзүңүздүн илимий эмгегиңизди сүрөттөп берсеңиз. Туура айтасыз. Баягы реформага дагы бир аз кыска токтолуп кетейин. Чындыгында биз сиз айткандай ошол илимдин докторлору, профессорлор алар дагы ушу болуп жаткан сиз айтып аткан тоо-кен тармагы болобу башка тармактарга өзүнүн пикирин билдире албай келгенде мен да кээде ичим ачышып кетет. Чындыгында себеби сен мага тийбе, мен сага тийбейин деген көз караш менен алар өздөрүнүн тиги шакирттери менен аспиранттар болобу, докторанттар менен иштеп, анан кийин алар дагы кээде ушундай арканда ойлор билдиргенге катыша албай келе жатат. Бул өкүнүчтүү. Себеби алар негизи катышыш керек эле, өзүнүн оюн билдириш керек эле. Акыркы кездердеги мына сиздердин ЛТР болобу, болсо КТРК болобу, ошол жерде экономисттердин жакшы бир көз караштарын билдирген бир ойлорун көрө албай атабыз да. Мисалы Айылчы Сарбаев деген киши болчу эле мына акча маселеси, тиги карыздар маселеси боюнча айтып турчу эле да. Ал дагы көрүнбөй калды. Ал киши дагы өзүнүн оюн айта албай калды. Себеби кээде биз ойлойбуз, ал кишилер дагы пикирин айтыштан кээде тартынышып калабы, минус болуп калат деп, туура келбей калабы деген да ой болуп калат да. Ошон үчүн ал көпчүлүгү мамлекеттик мекемелер иштегендиктен окуу жайларда алар ошол эмеге өздөрүнүн иштеген кызматынабы же терс таасирин тийгизип коет деген дагы пикирде болуп калабы деген ой калат да. Бизде Эркин Абдыразаков деген экспертибиз бар, мына Ошто көбүнчө билесиздер, ал ачык айкын айтып келе жатат. Кээде сыйлайбыз ал кишини. Бирок биз ойлойбуз, ошол кишинин жашы бир топко барып калды. Бирок мына алып андан кийинки жаш мундар дагы эксперт катары оюн айтканга аракет кылыш керек. Бирок Ошто биз ойлойбуз, мына өзүбүздүн Ош регионунда өзүнүн пикирин айтып аткан экономисттер бар. Мисалы Камалов Эрлан деген, Убайдуллаев Мирлан деген экономика илимдеринин доктору, Эрлан агай доцент, кандидат наук дегендей. Ушулар бар, бирок ушулар активдүү болуп өзүнүн оюн билдиргенге биз ойлойбуз немеси бар. Мына жогоруда айтып кетпедик, өлкөнүн тышкы ички саясатына мисалы илимпоздордун сөзсүз аралашуусу зарыл депчи. Бүгүнкү күндө биздин Улуттук илимдер академиясынын ошого кудурети жетеби? Туура айтасыз. Илимдер академиясындагы реформалар, жүргүзүлүп жаткан иштер, акыркы кездердеги кыскаруулар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, буга чейин иштеп кеткен Абдыган Эркебаев академиги иштеп кеткен маалда көп институттар кыскартуу болду. Азыр эми академик Жуматаев агай иштеп атат. Негизи академия наука болгон ишеним дагы азыркы кезде чынын айтыш керек толук кандуу көз карашты мен айта албайм. Себеби ал жерде иштеген биздин окумуштуулар башка окуу жайларда иштешет. Себеби ал жерде айлыктар аз. Ошон үчүн башка жактарда сабактарды берип, илимий изилдөөлөр жүргүзүп, алар сиз айткандай пикирлерди билдире албай жатышат да. Бирок кандай болгондо дагы биз ойлойбуз, бул илимдин очогу болуш керек. Буга чейинки жүргүзүлүп жаткан илим, мына Союз мезгилиндеги мына айыл чарбасы кандай өнүккөн айыл чарба болгон. Биздин биздин койлорубуздун, малдардын, жылкылардын асыл тукумдуулугу боюнча, эгиндердин эмелери боюнча, түшүндүлүгү боюнча бир топ изилдөөлөр жүрүп алдыда болуп келген. Бирок тилекке каршы союз бузулгандан кийин ошол система бузулуп кетти да.
эми биз ойлодук ушул нерсени мамлекет колго алып аракет кылыш керек. Буга чейинки президент милдетин аткаруучу Садыр Жапаров дагы ошол жерге барып, академия наука барып, илимдин приоритеттүү багыттары боюнча дагы көп сөздөрдү кылды. Кудай буйрса, алдыда ушул багыт боюнча жакшы иштер болот деген ишенимди айтып келе жатат да. Ал эми кийинки сурооңуз боюнча, баягы тамак ишинер жайы боюнча кайсы жакка колдонулду деп туура айтасыз. Сөз түрдө изилдөө болгондон кийин анын натыйжалуулугу, анын колдонуу чөйрөсү болуш керек. Бул багыт боюнча биз негизги баягы илимий жаңылыктарыбыз ошол биздин ошол багыт боюнча, тамак ишинер жайы боюнча мына биздин Ош облусунун мамлекеттик администрациясында Кыргыз Республикасынын тамак аш, айыл чарба тамак аш жана мелиорация министрлигинде ошол жактарда биз сунуштарды бергенбиз. Алар бизге акт внедрение деп коет, кирүү актысын берген. Ал жерде мына кластер маселеси боюнча, чет өлкөдө тажрыйбаларды колдонуу боюнча ушул тармакты 2023 жылга өнүктүрүү программасынын стратегиясын биз сунуштаганбыз. Ошолордун баары аларда колдонулуп, бизге тиешелүү көбөлөндүргөн документтерди берген. Бирок тилекке каршы биз сунуштаган сунуштар кээде документ болуп калып жатат. Ошону практика жүзүндө аткарылбай калып жатат. Ошон үчүн биз ойлойбуз, бул жерде биздин негизги милдетибиз аларга сунушту бере берүү, бирок ошону колдонуу маселеси бул кийинки маселе болуп калып атат да. Ушул багыт боюнча жалпысынан иш жүргүзүш керек. Бирок баягы сиз айткандай академия наука деле аны күнөөлөрү бербестен, чет өлкөдөгү илим изилдөө мындай экен да. Чет өлкөдө илим изилдөөнү жеке секторлор дагы аткарат экен. Алар коммерциялык негизде, хоздоговордун основа деп коет, ошол негизде алар аткарышат экен дагы. Ошол кандайдыр бир компания болобу изилдөө жүргүзүп, ошонун жыйынтыгы эл чарбасында керектүү болгон болсо мамлекет тарабынан жакшы колдоо болот экен. Колдоо болуп, аны каржылайт экен. Мен ойлойм, бизде дагы мына Кыргыз унаа ишканасы иштеп жатат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ал жерде дагы биздин таанышта иштеп атат. Ал жерде дагы мына жакында айтып атышат, тиги биздин тез жардам унаасын чогултуп азыр сертификацияга беребиз дегенде кылып атышат. Андан кийинки мына подстанцияларды куруу маселеси боюнча мындай четкен, ал жерде текстиль ишканасы, ошол жерде ошондой ишканаларда окуу жай менен, мисалы ал жерде сиз айтып аткан текстиль болсо, демек ал айыл чарба институттар менен же болбосо технологдор менен чоң иш алып барыш керек да. Иш алып барып туруп, алардын окуу жайдын, мындай четкенде окуу жай алардын планын аткарыш керек. Чоң изилдөө жүргүзүп, кадр даярдап бериш керек дагы. Эгерде чындап эле окуу жай ошолор менен чоң иштеп туруп, кандайдыр бир иштеп чыгып разработка болсо, аны патенттегенден ошо мамлекет тарабынан аны каржылап бериш керек да. Мисалы чет өлкөдө, Америкаларда патент алгандан кийин бул өтө чоң мындай четкенде акча маселеси каралат экен да. Демек ушул жерде мамлекеттин ролу чоң болуш керек. Деги эле тема тандоо маселеси биздин азыр өлкөбүздө илимий тема тандоо маселеси чаржайт болуп калды. Себеби каалаган аспирант болобу, докторант болобу өзү каалагандай тема тандайт. Жакынкы эле мына Казакстанда, Өзбекстандарда бул жерде негизинен мамлекеттик приоритеттүү багыттар боюнча мамлекеттик конкурс жарыяланат экен. Мисалы мамлекетте, мисалы мен темам боюнча, тамак ишинер жайы боюнча мамлекет конкурс жарыялайт экен, катышат экен. Мисалы мен докторант, бир аспирант катышып туруп, презентация кылып, биз мүмкүнчүлүк көрсөтсөк, алар тандап алат экен. Болду, ошо теманы алды, башка бирөө албайт экен. Бизде андай эмес да. Бизде өлкөбүздө мен бир теманы алдым, ошол эле окшош теманы дагы бирөө ала берет. Ушундай болуп атат да. Алар конкурстан өткөндөн кийин алар каржылай баштайт экен. Эгерде бир жыл ичинде мен алардын шартын аткарбасам, алар менен эмени келишим токтотушат экен. Башка өлкөлөрдө деле ошондой экен. Демек, мамлекет негизинен каржылоо маселесине келип токтолуп атат. Бирок мен сунушум биздин Ош технология университетинде, өзүңүздөр жакшы билесиздер, негизинен
5-10% мамлекеттик бюджеттен, калганы студенттердин контрагынан биздин бюджет формировать этилет да. Ошол жерде илим фондусун түзүү маселеси дагы каралып атат. Ошол оштуда эмгектенген окумуштуулар кандайдыр бир ийгиликтүү разработкалар кылса, башка кылса, ошол окуу жайдын фонддун эсебинен каржылоо маселелери мамлекет карап отурбастан эле ошол окуу жайдагы кээде мүмкүнчүлүктөр болуп калышы мүмкүн да. Демек ар бир мен айткандай окуу жай болобу, тиги чарбалык субъект болобу, ошол жерде мүмкүнчүлүгү болсо ошо илимге карап аракет кыла бериш керек. Аракет кыла беришибиз керек да. Мамлекет деле карап отура бербешибиз керек да. Себеби чет өлкөлөрдө ошол ар кандай фонддор, ар кандай коммерциялык эмес уюмдар булар каржылап турат экен да негизинде. Рахмат агай, аябай жакшы сунуштарды, пикирлерди билдирдиңиз. Мына бул экономика боюнча айта берсек, эми сөз түгөнбөйт албетте. Буну бөлүп карайбыз, кийинки программаларда да карайбыз сөзсүз албетте. Ошентип бизге убакыт деген убакыт экен, жарым саат убактыбыз жыйынтылып калды. Сиз сыяктуу мына жаш өсүп келаткан окумуштуулар биздин экономиканын өнүгүшүнө чоң салым кошкондордун катарын толуктай берсин деген үмүттө биз бүгүнкү программаны жыйынтыктап атабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто бүгүнкү күндөгү экономика тармагындагы эң жаш кандидат деп да койсок болот. Жакында ушул экономика илимдеринин докторлук намын алганы турат. Муратбек Абдиев агайыбыз келип катышты. Учурдан пайдаланып сизге рахмат. Анан бүгүнкү туулган күнүңүз менен да куттуктап коелу деп чечтик. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолук болсун, бүгүнкү замандын эң негизги орчундуу үмүттөрүнүн, тилектеринин бири дегендей. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушун менен мисал үчүн программасын жыйынтыктайбыз. Кийинки аптадан жолукканча эсен туруңуздар.